أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына Аллах Таала насип кылып, дагы бир жума намазында жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына ушул жума намазга басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларды, көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун жана биздин билип билбей жасаган күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Аллах Таала пендесине райымдуу болгон зат. Бүгүнкү жума баяныбызда биз Кур'ан-ы Каримдеги ошол кыска сүрөлөрдүн бири Такасур сүрөсүнүн тафсирини окуп үйрөнөбүз. Сурату Такасур бул сүрө Маккада түшкөн. Сүрөлөр экиге бөлүнөт, Макки жана Мадани болуп. Меккеде түшкөн сүрөлөр жана Мадинада түшкөн сүрөлөр болуп. Мына ушул Такасур сүрөсү 8 аяттан турган сүрө Меккеде түшкөн экен. Аллах Таала мына ушул улуу сүрөнү түшүрүү менен биздин жашоого келген максатыбызды жана бул жашоодон максат эмне экенин инсандын баласы акыры акыбети же бейиш болуп бүтөрү же тозок болуп бүтөрү баяндалган. Мына ушул сүрөнү дайыма угабыз, окуйбуз. Мына ошондуктан мына ушул сүрөгө бир ой жүгүртсөк, бул сүрө эмне маанилерди өз ичине камтыганын. Аллах Таала бул сүрөдө мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхакумут такасур хатта зуртумул макабир. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Dүйнө бала чака көбөйтүү жана аны менен сыймыктануу силерди ибадаттан алаксытып койду. Те мүрзөгө келгенге чейин. Жок, өмүр деген дүйнөгө кул болуу үчүн берилген эмес. Силер мунун акыйкатын жакын арада билип аласыңар. Дагы бир ирет жок. Силер жакында кыяматтагы сурак учурунда билип аласыңар. Жок, эгер силер чындыкты ушул дүйнөдө анык билгениңерде дүйнөгө кул болбойт элеңер. Эми тозокту көрүшүңөр анык, тозокту өз көзүңөр менен көрөсүңөр. Аны албетте өз көзүңөр менен көрөсүңөр. Андан соң ошол күнү, кыямат күнү Аллах тарабынан берилген аманат, неематтар сурагын, өмүр, малы дүйнө, бала чака, мына ушулар тууралуу сураласыңар дейт. Мына ушул аяттын ошол маани маңызы мына ушундай. Эми ар бир аятка токтолсок. Алхакумут такасур. Ибн Касир рахимахулла өзүнүн тафсиринде мындай дейт: Дүйнө жана бала чака көбөйтүү акырет талаптарынан
жана Аллах разылығын талап қылудан дүйнөнү сүйүү, мына ушул нерселер силерди алектендирип койду дейт. Дүйнөнү сүйүү менен ошол дүйнөдөгү неиматтарды өтө жакшы көрүп кетүү менен, дүйнөнүн зыйнаттарын жакшы көрүү менен акырет талаптарын унутуп, мына ушул нерселер менен алектенип калдыңар дейт. Мына ушул нерсе менен алектенүү те кабырга чейин уланды дейт. Бала чака көбөйтүү, дүйнөнү сүйүү, дүйнөнүн кулу болуу, мына ушул нерсе те кабырга чейин уланды. Силер кабырларды зиярат кылат элеңер, ошол өлгөн адамдарды өз колуңар менен алып барып кабырларга көмөт элеңер. Бирок мына ушул нерседен дагы насаат, осуят албай кайттыңар, ошол те өзүңөр кайра мөзөгө келгенге чейин дүйнөнүн кулу болуп жүрө бердиңер дегени. Имам Муслим өзүнүн сахихинде бул хадисти Мутарриф өзүнүн атасынан Абдулла ибн Шехир радияллаху анху риваят кылат. Бул киши айтат: "Атайту набийя саллаллаху алейхи ва саллям ва хува яқра алхакум ат-такафур." Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Такафур сүрөсүн окуп жаткан кезде ал кишинин алдына келдим дейт. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул сүрөнү окуп бүтүп айтты: "Адам баласы айтат экен, малым, малым, байлыгым, байлыгым, мал, мүлкүм" дейт экен. Ар бир инсан бул жашоодо мына ушундай жашайт. Малым, мүлкүм, бала чакам деп жашайт. Ошондо мына айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ва хал лака я ибн Адам мин малика илля ма акалта фа афнайта." О адам баласы, жеген нерсеңден башка сенде эч бир нерсе жок. Мындайча айтканда, жеген нерсеңден башка, ошол пайдаланып жеген нерсеңден башка, ошол башка нерсе бир сага таандык эмес. Жей турган нерселерди жедиң, иче турган нерселерди ичтиң дегени. Мунун пайдасы денеңе жетти, мунун рахатын көрдүң. Эми ошол жеп койгон нерсеңне түгөндү, мына ушул нерседен башка бир нерсеге ээмессиң. Ау лабиста фа аблайта, же кийинген болсоң, кийимиң айрылды, эскирди. Мына ошол кийимиңдин эскиргенинен башка нерсеге ээмессиң. Ау тасаддакта фа амдайта, же садака кылган болсоң, ошол садакаңдан башка нерсеге ээмессиң дейт. Бир акын айткан экен: "Я жами'ал мал фи дунья ливарисих, хал анта бил мали ба'дал маути танфау?" О мал мүлктү топтоочу инсан, мына ушул мал мүлктү өзүнүн мураскорлору үчүн топтой турган инсан. Инсан мал мүлк топтойт, ошол топтогон мал мүлкү эртеңки күнү өзүнүн мураскорлоруна калат. Сен ошол мал мүлкүңдөн пайдалана аласыңбы өлгөнүңдөн кийин дейт. Ошол мал мүлкүңдү кармабай, "Вастарди илаха бих", ошо Аллах жолунда бер дейт. "Фа инна хасбака минху ра'й ва шабау", ошол мал мүлкүңдү бир карап койгонуң, же мал мүлкүңдөн бир тойгонуң сага жетиштүү дейт. Эми инсан баласы мал мүлктү көбөйтөт, бала чаканы көбөйтөт. Качанга чейин? Хатта зуртумул макабир, кабырга келгенге чейин, мүрзөгө келгенге чейин. Каалайбызбы, каалабайбызбы, акыйкат бул нерсе. Ар бир инсан бир күн келип кабырды зиярат кылганы барат. Бирок бул зиярат кайта артка кайтпай турган зиярат. Инсан мына ажылык умрада мына Меккени, Мадинаны зиярат кылганы барат. Кээ бир инсан ажалы жетпеген болсо, кайтат ошол зияраттан. Бирок кабыр зияраты, инсан өлгөндөн кийин кабырды зиярат кылат. Бирок бул кайта турган зиярат эмес эми. Хатта зуртумул макабир, инсан те кабырга чейин мына ушундай мемнисенет, бала чакасы менен, мал мүлкү менен. Кээде биз өзүбүздү бир жаназадан кийин бир өзүбүздү ушул дүйнөдө бир убактылуу сезбесек, кээде өзүбүздү түбөлүктүү деп сезип калганбыз.
мал мүлкүбүз менен, бала чакабыз менен өзүбүздү түбөлүктүүдөй сезгендей мына ушул жашоодо жашайбыз. Бирок бул ашып кетсе, хатта зуртумул макабир, ошо кабырга чейин эле, инсан өлгөнгө чейин эле. Кийин инсан билет экен, эгер дүйнөнүн кулу болуп калган болсо, мал мүлктүн кулу болуп калган болсо, келла сауфа та'ламун, сумма келла сауфа та'ламун. Жок, мына жакында билип аласыңар. Андан кийин дагы жок, дагы бир ирет жок. Дагы билип аласыңар деп атат. Аллах Тааланын жолунан алыстап, мал мүлк жүрөккө кирип, ошол менен алектеп, ибадат кылбаганыңардын акыр акыбетинин жамандыгыны жакын арада билип аласыңар дейт. Келла лау та'ламуна илман яқин. Жок, эми жок, дагы Аллах Таала мына таакиттеп, ырастап дагы айтып атат. Эгер силер чындыкты, акыйкатты мына ушул дүйнөдө билгениңерде, мына ушул көбөйтүү менен, мал мүлктү көбөйтүү менен, Аллахтын ибадатынан баш тартып, мал мүлктү көбөйтүү менен, бала чаканы көбөйтүү менен, алек ошонун кулу болуп калуу менен алек болбойт элеңер дейт. Эми бала чака көбөйтсө болбойбу, мал мүлк көбөйтсө болбойбу? Болот. Муну да түшүнүп албаңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мал мүлктү ошол рызкы берүүсүн, береке берүүсүн Аллах Тааладан тилеген, бала чаканы да тилеген, бул дуалар бар. Бирок инсандын жүрөгүнө ошол мал мүлк кирип, ошол мал мүлк, бала чака Аллахтан алыстап кетүүгө себеп болуп калбабыз керек. Эгер ошол мал мүлк жана бала чака дүйнөдөн тапкан нерселери Аллах жолунда боло турган болсо, бул инсандын пайдасы. Эгер анын кулу болуп кала турган болсо, бул инсандын зыяны болот. Мына инсан билет экен, бир күн инсан өзү өлсө көз ачылат. Бул инсанды өлсө көз ачылат. Ага чейин көзүбүз май басып тура берет. Качан бир аятты окубасак, хадисти окубасак, көзүбүздү май басып кетет. Аллах Таала берген неиматтыгын билбей калабыз. Кала берсе, ошол мал мүлктү, бала чаканы өзүбүз кесип кылып таптык деген менминсенүү жүрөккө кирип кетет. Эми инсан өлсө көз ачылат. Аллахка баш ийбеген инсан өлсө көз ачылат. Кабырга киргенден кийин көз ачылат. Ла тарауннал жахим, Аллах Таала мына сөзсүз тозокту көрөсүңөр дейт. Аны көргөндө дагы жакындан көрөсүңөр дейт. Кыямат күнү мына аят бар. Мариям сүрөсүнүн 71-72 аяттарында: "Ва им минкум илля варидуха kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Силер ага келесиңер дейт. Аллах Таала биринчи ушул аятка көрө момун кишиге дагы, мусулмандарга дагы, капырларга дагы тозокку киргизет экен, тозокту көрсөтөт экен. Тозокту көрсөтөт. Момун киши дагы кыямат күнү тозокту көрөт, капыр дагы тозокту көрөт. Бул Аллах Тааланын өзгөрүүсүз мыйзамы, ушуну коюп койгон. Кийин Аллах Таала өзүнө таква болгон, корккон пенделерини тозоктон куткарып коет экен. Ал эми капырларды ошол жерде чөгөлөткөн абалда, кор кылган абалда таштап коет экен. Мына ушул аятка ылайык, мына момун киши дагы, капыр киши дагы тозокту көрөт экен кыямат күнү. Андан кийин мына инсан баласы өз көзү менен тозокту көргөндөн кийин Аллах Таала мына ушундай түбөлүк бир азап даярдап койгондугун билгенден кийин "Сумма латус'алунна йаума идин анин наим", инсан ошол берилген ар бир неимат үчүн анан суралат экен. Мына ушул сүрөгө бир узунураак бир хадис келтирейли. Рава Муслим في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: İmam Muslim özünün sahihinde tömönkü hadiste Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılıp keltiret. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kündörden bir gün, bir tünde üyünün
аштық шығарды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күндерден бір күні же бір түні көшеге шықты үйінен. Ошонда Абу Бакр менен Умар радиаллаху анхумаларды жолықтырып қалды. Анан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аларға айтты: "Мына ушул саатта силерди үйүңөрдөн эмне чыгарды?" деп сурады. Кала, экөөсү айтты: "Ал-жуу я Расулаллах." Бизди ачкалык чыгарды деді. Үйдө эч нерсе жок жегенге. Ач. Кала: "Ва ана валлади нафси биядихи ла ахраджани аллади ахраджакума." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екеусіне қарап тұрып айтты: "Мен Аллахқа ант, жаным қолымда болған затқа ант, силерді шығарған нәрсе мені да шығарды" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдағы ач, үйінде жей тұрған нәрсе жоқ, мына көшеге шықты. Фақаму маху фаата ражулан минал ансар. Анан үшеуі біргелешіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам анан bir ansardın үйіне келішті. Фаиза хуа лайса фи байтих, бирок жанагы үйдүн ээси ансар, сахаба үйүндө жок экен. Фаламма раатул мар'ату қалат, качан аял аларды көрүп калган кезде, ошол ансардын аялы: "Мархабан ва ахлан", келиңиз, куш келипсиз деп үйүнө киргизди. Фаиза хуа лайса фи байтих, айттык: "Ва ахлан", фақала лаха Расулуллахи саллаллаху алейхи айна фулан. Анан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанагы ансардын аялынан сурады: "Баланчы кайда?" деп. Қалат: "Захаба ястаъзибу лана минал ма". Ал бизге бир иче турган суу алып келгени кеттеле, бир даамдуу бир суу алып келгени кеттеле деди. Күйөөсү сууга кеткен экен. Иза жаал ансар, ошол убакыттын өзүндө эле жанагы ансар келип калды үйүнө. Фаназара иля Расулиллахи саллаллаху алейхи уассалам сахибей. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламге қарады, жана Абу Бакр радиаллаху анху, жана Умар радиаллаху анху қарады. Сумма қал, кейін айтты: "Алхамдулилlah, Аллахқа мақтаулар болсын. Ма ахадун яума акрама адияфан минни". Бүгін эч бир урматтуу коногу жок адам менден башка болбосо керек. Эң урматтуу конок менин үйүмдө болсо керек деді. Анткени анын үйүндө ким конокто? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жана эки чоң сахаба, Пайғамбарымыз оң қолы мындай жетканда. Абу Бакр жана Умар радиаллаху анхумалар. Анан қала фанталақа фажахум би'избин фихи бусрун ва тамрун. Анан жана киши эми жаңы бышып жетилип турган курмадан үзүп келди, финиктен үзүп келди, бир баш. Шундай үзүп келди. Жана мындай жаңы бышып турган. Фақала кулу мин хадихи ва ахадал мудията. Мына ушундан жеп туруңуздар деди. Анан жанагы бычагын алып жөнөп калды. Бычагын алып. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айттыга: "Ияка вал халуб". Сүтүнү ичип жаткан бир айваныңды, коюңду, эчкиңди союп жибербегин деди. Фазабаха лаху факалу мин аш-шат. Анан жанагы сүтүнү ичип турган коюну Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүнө карабай союп жиберди. Ва мин залика ал-изq ва шарибу. فلما أن شبعوا ورأوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر. Анан жанагы койдун этини даярдады, бышыртып даярдады. Жанагы курмадан жешти, бир баш курмадан, жана ичишти, курсактары тоюшту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана эки сахабасы курсактары тоюп, ичип, мындай айтканда курсак тойгондон кийин анан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына Абу Бакр, Умар радиаллаху анхумаларға қарап тұрып айтты: "Валлади нафси биядихи ла тусалунна ан хада ан-наим яумал қияма". Аллахқа ант, силер мына ушул немат себептүү қиямат күнү сураласыңар деді. Ахраджакум мин буютикум ал-жу', мына силерди үйүңөрдөн токчулук, ачкачылык чыгарды эле. Сумма лам таржиу хатта асабакум хада ан-наим. Үйүңөргө ачка абалда кайтканыңар жок, мына ушул немат силерге жетип келгенге чейин dedi. Мына курсаңар тойду dedi. Эми бир хадис, заиф хадис бар. Бирок мааниси туура, аят хадистердин маанисине дал келет. Инсан бир култум чаңкап келип суу ичебиз го. Ох деп, алхамдулилlah деп. Ошол бир култум суу үчүн жооп берет дейли. Мына ушундай тарбияны көргөн Абу Бакр, Умар радиаллаху анхумалар.
Бұл хадистен алымдар көп пайдаларды алып беришет. Мына инсан ошол жеген нерсеси үчүн, кийген нерсеси үчүн, пайдаланган нерселери үчүн кыямат күнү суралуусу мына ушул аятка жана хадиске, мына ушул хадиске ылайыктагы мына ачык айкын далилденет. Мына кыямат күнү мындай абал болот экен. Аби Барза ал-Аслами радияллаху анхудан келген хадис, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. Кыямат күнү пенде турган ордунан бир кадам таштай албайт экен, качан ал мына ушул 4 нерседен суралмайынча. Биринчиси мына өмүрүнөн суралат экен. Өмүрүнү эмнеде өткөрдү? Бул убакыттарды, бул сааттарды эмнеде сарптады? Мындан суралат. وعن علمه فيما فعل. İliminden soralat. وعن ماله من أين اكتسبه. Jana malından soralat. Malını kayda sarpladı? Kaydan taptı, kayda sarpladı? وفيما أنفقه. Şu kayda sarpladı? وعن جسمه فيما أبله. Jana denesinden soralat. Den soluğundan soralat. Bul berilgen kolu but müçelerden soralat. Anı kanday karıttı? Kanday karıdı? Uşul dene müçeler aram menen karıdı? Kartaydı? Je bir adal, bir taza bir neslelerinin kartaydı. Abul dene müçe, kol, köz, bunun barısı Allah'a hizmet kılısı gerek, Allah'a başı yüzü gerek. Bul dene müçelerdagi Allah'ın kulu bolat, je bir aram nersenin kulu bolup kalat. Mına İmam Müslim'de kelgen hadis, Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: İnna Allah Teala yaqulu li abdi yawmal qiyamah. Kıyamet günü Allah Teala pendesiga aytat ekan: Alam ukrimka ve usawwidka. Men seni urmat kılvadım bele, seni başçı kılvadım bele. Bar nerseni sagan ne mına? Usakhir lekel khayla vel ibla. Men saga attardı, mına töölördü, şu bar nerselerdi baş idirip koyvadım bele deydi. Misal üçün insan balasına bar nerse başı idirilgen, misal üçün bir kiçine bala bir tööni minip ketip atkan, bir kiçine bala bir çoğun bir aygır, bir çoğun bir жылқыны minip ketip atkan, atlı minip ketip atkan, je bir kiçine bala bir pildi minip algan, taң kalasız. Bir ele bulkusa, janağı астына түшөт өлөт. Бирок Allah Taala başı idirip koygan. Oşonda feyaqulu bala, feyaqulu azananta annaki mulaqiya. فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني. Oşonda pendege aytat eken. Oşul maga joluguşundu oylogonsunbu deyt eken. Oşonda pende jok degende men unutkan siyaktı, bugün men seni de unutam deyt eken Allah Taala. Mana İmam Tirmizi özünün sunanında tömönkü hadiste Abu Hurayra radıyallahu anhudan keltiret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: İnne awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyama, yani al-abd, kıyamet günü pende sorala turgan oşol en birinci suraklardan biri minen naim, berilgen nimetlerden en yuqal alam nusahhih laka cismek. Senin denenge biz mındayça aytkanda nasihat kılbadık degende mındayça aytkanda nurawwike minal ma'il barid. Senin denengde bir soğuk su menen sugarbadık deyt eken Allah Taala. Bul jana hadiske düşöt da insan bir çankap gelip ayabay rahattan içken bir kultum su menen suga da kıyamet günü жооп берет деген eкен. Mına oşonduktan insanga berilgen nematlardan barısının ertengi günü esebe var. Bar nersenin esebe var. Ar bir nerse jayına koyula turgan gün kelet. Bul gün hakikat. Mına oşonduktan mına oşul küngө dayardık körübüz gerek. Allah Taala Kur'an'da وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ deyt. Her bir can ertengi günü emne dayardap koygonduğunu bir karasın deyt. Ertengi güngө. Allah Taala kıyamatты ertengile gün dedi, jakın eleken. Misal üçün bir toy kıla turgan bolsak, toyga bir yıl aldın dayardanabız. Bir yıl aldın, kayra oşol toyga dayardalып жатқан nerselerdi açıp karap, nesi kem, nesi jetişpey atat, ne alış gerek, ne albaş gerek, toydun dayardığını bir yıl aldın başlayız. Kede 2 yıl murda başlayız. Hem insan kıyamattın dayardığına
Қандай баштайды? Эми ар бир инсан мындан ибрат алып, қиямат күнүнө барарыбызды билгенибизден кийин ар бир саат даярдык көрүүбүз керек болот. Ар бир мүнөт даярдык көрүүбүз керек болот экен. Мына ушул кыскасы убакыт да жетип калды. Мына ушул сүрөнүн кыскасы, мына ушул сүрөнүн кыска маани маңызы мына ушундай. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.